Эмил мырза, 20 жылдан бери жолугуп жүрөм да. Өткөн эле шайлоодо 13.000 чакырым жүрүп келдим. Калган талапкерлер үйдөн да чыккан жок. Кишилерин жиберип коет экен, алардын кишилери көп экен, жана көз ачыктардын кишилери бар го, ошол сыяктуу жиберип коет экен. Мен адамдарым айтып келип атат деп айтышат го. Мен адамдарымды айттырбай өзүм барып жолугуп аттым. Бирок түшүндүрө албай койдум да. Ошол жерде тамашалап да айтып отурдум да. Кээде аксакалдар сакалынан көз жашын куюлтуп ыйлашты мен сүйлөп аткан жерде. Бирок ошондо да айттым, мен азыр машинага олтурам, кетем. Бирөө келип шорпо бергенде менин сөздөрүмдү ошо шорпого чылап ичип бересиз деп. Азыр мен барганда эмне пайда? Сократты билесиздер да. Ошол 70-тен ашып калган кезде соттоп өлтүрөбүз деп атканда, өлүм жазасы чыкканда, ичеринин алдында аялы кирип 3 баласы менен жетелеп, эң кичинекей баласын тизесине отургузуп алып, башынан жыттап отура берсе, аял айтат го. Сократ, сен эч нерсе айткың келбейби деп. Десе эмне дейт Сократ? Мен өмүр бою айткан сөзгө караганда азыр ушул көз ирмемде көбүрөөк айтам сага деп. Ал деген сөз эки тараптуу. Өмүр бою какшап келдим, түшүнбөй койдуң, эми түшүнөт белең деген сөз. Мен азыр барам, Аксыга барам, Сүлүктүгө барам, Исфанага барам, Кадамжайга, Өзгөн, Каракулжага барам. Эмне дейм? 20 жылдан берки какшаган сөзүмдү айтам. Эмне кылат? Куйрук боорго ороп, уруп коет. Мен эмне табам? Сүрөттөрүң жок дейт, теледен чыкпай атасыз. Кече Кыргыз радиосунан радио дебат болду. Ошондой суроо берип атат. КТРдан, ЛТРдан чыкпайсыз го, эмнеге чыкпайсыз дейт. Мүнөтү 70 000 сом, коллегалар. Бир мүнөтү 70 000 сом. Ким чыгат? Кантип чыгат? Эмне деп чыгат? Элестетип койгула. 5 мүнөттө пикириңди айтып, мен 3 саат сүйлөгөн жерде түшүнбөй отурушкан жерден 5 мүнөттө түшүндүрө коем. 5 мүнөттүн 350 000 сом. Бұл баяғы аберибиздин жоқтугу деп айтып атпаймынбы? Биз улут катары эгемен боло албай калдык да. Мамлекет катары да эгемен боло албай калдык да. Ушундай бир орчундуу маселеге келгенде, ал жак эмне дейт экен, бул жак эмне дейт экен деп кылчаңдап, ушундай бир баягы кандай десем бир абдан бир кейиштүү көрүнүшкө келип калдык. Айтып атпаймынбы? Мен кыргыз жараны катарында көзүңдөн жаш келет да. Ушундай жагдайга келдикпи биз айланайын? Эчен ушул өрөөндөгү ушул аймактагы маселелерди, тагдырды чечип жүргөн эл элек эми келип ушундай жагдайга кептелдикпи. Бул өтө оор көрүнүш. Бирок ушуга эл дагы себепчи болуп атат да. Ким барып учурашып койсо эле, кокуй тиги жак муну колдойт экен, бул жак муну колдойт экен деп. Өзүң кимсиң, садагам, кимсиң сен? Сен өзүңдүн пикириң барбы? Өзүң ой жүгүртө аласыңбы? Өзүң тандай аласыңбы? Бизде ушундай бир мунжу, майып, бир маңкурт, бир акыл эси иштебеген, өз тагдырын өзү чече албаган, ушундай бир бечара кейипти кийгизип койбоду. Тилекке каршы ушундай болуп атат. Азыр деле ушундай. Ким жеңет? Тиги жак кимди колдосо ошол жеңет, ким жеңет? Ким көп акча берсе ошол жеңет. Эл ушундай болуп калбады. Эл эмес, интеллигенция ушундай болуп калбады. Тапырап чуркап жүрүшүп атпайбы? Интеллигент дегендериңдин баары чуркап жүрөт. Мугалимдериңдин сүйлөп аткандарын карап кой. Башкалардын сүйлөп аткандарын. Эми ошондой коом, журналисттерди карап койгула. Артисттердин тапылдап чуркап жүргөндөрүн карагыла. Карапайым калк макул, ал кетмен чаап айылда экен. Бирок интеллигентпиз деген баягы артисттердин секирип жүргөндөрүн карабайсыңар. Интеллигент, академик, профессорлордун чуркап жүргөндөрүн карабайсыңар. Бул уят маселе го. Демек, биз дайым элди күнөөлөйбүз, элдин башы кандай болсо эл ошондой болот. Тескерисинче эл кандай болсо элдин башы ошондой болот. Баары аралашып бүттү деген макалам чыкпады беле? Баары аралашып бүттү. Ошол сыяктуу мен кече Азаттыкка берген интервьюмда айттым эле. Бир кызарган бир нерсени көрсөтүп койсо эле эси ооп эле кетип калат экен да. Кыргыз саясатчыларың да ушундай экен. Баягы камчыга сап болот деген, кылычка, бычакка сап болот деген азаматтарыңдын баарына бир нерсе көрсөтүп койсо, тарс этип эле Эми Адахан Кемсанбаевич түшүнөсүз да. Эми көрүп турасыз да. 1001 шылтоо бар экен айланайын. Ушундай кылып негиздеп берет.
өзүң ойлонуп туруп каласың. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн өзүңүз көтөрүп калдыңыз, пайдаланып айтат. Ушул теле эрөөлгө келбей койгондорду эл өз баасын берсин. Азыртадан баштап билип турам, келбей коюшат. Кечеде дагы бир азамат келбей койду. Эмне үчүн ушул бардык эл аралап жыйын өткөргөндөрдү биз 3 партия, бүтүн Кыргызстан, Аалам, Арнамыз 3 партия биригип мыйзам сунуштадык эле шайлоо жөнүндө. Адилет министрлигин да четке какты, жогорку кеңешин да четке какты. Эмне дедик эле биз? Моундай көрнөк жарнактарды илүүгө тыюу салынат. Ар бир талапкер барып алып элдин башын айландырып жыйын өткөргөнгө тыюу салынат. Эң эле кеминде болбоду дегенде 15-20дан кем эмес теле эрөөл, теле дебат, теле таймаш. Мына ошондо адамдын жүзүн көрүш керек эле да, сүйлөгөн сөзүн, пикирин, оюн көрүш керек эле. Мына азыр эмне кылып атат? Ар бир талапкер аркасынан 25-30 кишини ээрчитип жүрөт. Бул жерде эмне деп сүйлөө керек, алар жазып берет. Бул жерде эмне деп сүйлөө керек, алар жазып берет. Жөн эле куурчак. Суроо жооптон оттон корккондой коркушат экен. Аябагандай катуу корк. Менде билесиздерби, ушул мезгилге чейин менде жолугушуулар 30 мүнөт сүйлөсөм 2 саат суроолорго жооп берет. 2 саат. Мына ошол суроо жооптон баягы оттой коркушат экен дагы, суроо бар дегенде эле бүттү дейт экен, салам, ассаламу алейкум. Кете беришет. Ал эл эмнени түшүнөт аны? Кудай буйрса, эрте кечпи биз ошол мыйзамды алышыбыз керек дагы. Моундай жапайы жыйындар бизде гана калды Кыргызстанда. Бардык маселе теледебатта чечилет. Америкада деле, Россияда деле көрүп атасыздар, күндө теледебат аларды. Соловьевдун көрсөтүүсү түшүнгөн кишиге күндө теледебат. Бизде эмнегедир ушул чакыргандан коркушат. Ошондуктан КТРнан, ЛТРнан кантип чыгам мен деп кайра өзүнөн суроо бердим. Кантип төлөп берем мен 70 миңди? Болот эле. Тилекке каршы биз саясатчылар өзүбүздү дагы мындай бир камчы менен сабаганды үйрөнүшүбүз керек да. Ит биз дегенди билишибиз керек да. Мен айтып атпаймынбы, келишим деп же келишимди кармай албайсың. Кол алышканыңды кармай албайсың. Bir kişi менен сүйлөшүп атып, 3 кишини баягы бизде 3-4 каста жаттатканда ушундай айтат эле го. 3,4-5, 3,5, монусу көңүлдө деп коет эле да. Ошол сыяктуу келишип сүйлөшүп отуруп, көңүлдө 3 башка жолду ойлоп турган бир туруксуз айтып коеюн да, туруксуз инсандарга калдык да биз. Бүт барлык саясатчылар жабылып алып мени каралайт. Караламактан ары карай өтүп кетишсин, бирок туруксуз деп айтам мен. Ошондуктан баягы киши менен сүйлөшүп атканда чочулап турасың да. Ай кокуй, болбой калат го деп мындай бир коркуп турасың да, жүрөгүңдө бир коркунуч сөзсүз түрдө бар да. Бул кадыресе көрүнүш болуп калды.